балабыздын эмесинен айлабыз кетип калды. Ушу айкай эткенден кыргыз элибизден жардам сурап атабыз. Турциянын врачына кайрылсак, ушу бүтөлбөй турган жеринде экен да. Менин атым Исхакова Нуржамал. Мен ушу Акчолдун апасы болом. Акчол төрөлгөндөн бери эле сары болуп төрөлүп, анан кийин 2 айында диагнозун билдик. Атрезия желчевая дашипутия болуп, ошо боорун алмаштырышка туура келди. Анан фонддорго кайрылып, ушу кыргыз элден жардам сурап, 4 айлык кезинде Турцияга барып, Анталияга боорунан пересадка жасалган да, боору алмашылган. Бул байкеси болгон донор. Анан кийин ошол жакта 3 ай жүрүп келдик. Келгенден кийин жакшы эле жүрүп, анан кийин кайра бир 6-8 айлык кезинде кайра ооруп калды. Кайра ооруп калып, кайра эмеге бардык. Кайра Анталияга барышка туура келди да. Анталияга барып, кишечный непроходимосттен операция болдук. Ошентип ал жактан осложнение болуп, 3 ай больницага жатып калдык. Ушунда жалпы канча операция болду? Буга чейин 2 операция болду. Бирөөсү боорун алмаштырып, экинчиси ошо кишечный. Эми азыр дагы бир 2 операция турат да, ошого жардам сурап кыргыз элинде. Бул эки эмеде порогу менен төрөлгөн жүрөгүнөнчү. Бүтөлөт деп жатканбыз, анан бирок врачтарга кайрылып, Турциянын врачына кайрылсак, ушу бүтөлбөй турган жеринде экен да. Ошо мен ошо порогуна ДМЧП да. Бирөөсү эме грыжа ичим чыгып турат. Послеоперационный грыжа. Ушу экөөнүн бир жасашыбыз керек болот да. Анан өзүбүздүн каражатыбыз жетпегенине байланыштуу ошо кыргыз элинен жардам сурайлы деп келдик. Баланын папасы болом. Ошо диагнозун уккандан бери эле больницага алып келатабыз. Азыр медсестралар бар, Кыргызстандын врачтары бар эле бизден качып калды, веналары табылбайт. Ошо бияктан дагы Кыргызстандан төшүн ачып жүрөгүн операция жасайбыз деп атат. Ошо жүрөгүн ошо Турциядан сүйлөшсөк, через вена кирип жасайбыз дейт. Бир моментте 2 операциясын бириктирип жасайбыз деп атышат. Ошо кыйынчылыктын аркасында балабыздын эмесинен айлабыз кетип калды. Ушу айкай эткенден кыргыз элибизден жардам сурап атабыз. Улам эле больницага түшүп калатабыз да, ошо жүрөгүнүн тешиги бүтөлмөйүнчө ушун пневмонияда бат-баттан боло берет экен. Врачтардын айтканына караганда, бунун өпкөсү двойной иштеп атат дейт да, жана жүрөгүнүн тешиги болгон үчүнчү. Ошого эртерээк жапсак жакшы экен. Анан мынтип оозунун тегереги көгөрөт, салмак кошпойт, мындай бети эметип турганы менен бир аябай арык да. Ошо анан грыжасынан болсо ичи чоңойгон үчүн тамак кичине ичсе эле мынтип кайкалап калат да, белине күч келгенсип. Анан ошол эртерээк операция жасап, ушу кичекейинен жасатып койсо жакшы экен. Турциянын больницалары деле клиникасы ошо частный клиникалар. Эми аякныкы ошо Анталия шаарында ошо частный клиникасы дагы курортной зона жагында экен. Бир ошо эмеге чыкканда, отельге чыкканда, отелиң да аябай кымбатыраак. Ошол жагынан дагы бизге аябай эле нагрузка болуп калды. Биз ошо каражатыбыз такыр эле жетпей, балабызды ошо эл катары кошуп, кичинекей балдар менен ойнотуп, чогуу чуркат ойносок деп ушуга аябай чуркан кыргыз элибизден үмүт кылыш экинчи суранабыз. Кичинекей балдарды көрсө ойногусу келет. Азыр биз элге кошконго да болбойт. Ошо элге кичине эле аралашып калса эле бүттү пневмония же бирден температура болуп көтөрүлүп, мунун да иммунитети слабый да, өмүр бою дары ичет. Биринчисинде $55,000 кеткен, экинчисинде $25,000 кеткен. Үчүнчүсүндө мунусуна жүрөгүнө $7,5 операция деп атат. Грыжасына $7,000 деп атат. Ошо общий $14,500 деп атат да. Бул бияктын врачы деле, Турциянын врачы деле айтып атат, ошо бул пока жүрөгүн операция жасамайынча ошо пневмония боло берет, бала өспөйт, эт кошпойт, вес кошпойт, ошо жүрөгүн операция кылмайынча болбойт деп алар деле айтып атышат. Ошо урматтуу кыргыз элим, ошо акыркы вариантыбыз болуп эле сиздерден жардам сурап атканыбыз, колуңуздардан келсе дагы садака катары жардам бергениңиздерге чоң рахмат заранее айтып кетели. Ошо кыргыз элибиз, сиздер бар, биз да барбыз. Рахмат чоң кыргыз элим, ошо балабызды эл катары кошуп,
чоңойтуп алсак дегенбиз. Ошол экеге жардам берип атканыңыздар үчүн чоң рахмат. Сиздерден суранабыз. Урматтуу кыргыз элим, боорукер журтум, ушул убакка чейин жардам берип келдиңер Акчолго. Аябай ыраазыбыз. Ошо кыргыз элинин жардамы, боорукер элинин жардамы менен ушу канча операциясы өттү. Ушу ар бир акча салган, ар бир дуба кылган адамдардын баарына ыраазыбыз биз. Анан ушу дагы бир жардамга муктаж болуп турабыз. Ушу дагы бир жардам берип койсоңор, акча үчүн бир 5-10 сом болсо да бизге аябай маанилүү. 4 балабыз бар. Ушу улусу донор болгондо балагачы боорун берген жармын. Ошо улуу балабыз да донор болуп берип алды эле, азыр жумушка жарабай калды. Мен өзүм деле орто билим болуп мен деле жумушка деле жокмун. Өзүм 2 жолу баладан кийин өзүм да 2 жолу операция болуп, оор жумуштарга мен деле жарабайм. Азыр такси кызматында кылып эле ошол эркинде эле иш кылып атам азыр. Квартирада турабыз шаарда.